Данияр Жолдошевич, мен бере турган суроолорду кээ бир кесиптештер берди, мен жооп алдым. Анан кээ бир беренелерге өзгөртүүлөрдү сөзсүз түрдө киргизиш керек экен да. Анан азыр концепциясын колдоо берели, экинчи окуудан сунуштарды беребиз. Анан салык кызматынын жетекчисинин орун басарына салык кызматынын кызматкерлери камеральный проверкада бир аябай бир катуу текшерип, биздин баягы ишкерлерди аябай көп штрафтарды жазып салып атат экен да, ошону бир карап мыйзам чегинде жакшы кылып, мындай адилеттүү кылып текшерсеңиздер жакшы болот эле. Бир топ бизге кайрылуулар түшүп атат да. Жана камеральный проверкалар бул деген жана салык кызматынын өзүндө өтөт. Жана тапшырылган отчеттордун негизинде мисалы деген ошо жана счет фактура, отчетко кирбей калган учурларда ошондой маалымат берилет да, салык кызматчысына, салык төлөөчүгө ошо 15 күнүн ичинде ошону оңдоп келген. Ким макул эмес болсо, анда ошо жанагы биздин чечимибиз чыгат да. Аны деген 30 күнүн ичинде тиги даттанууга жатат да. Даттанып, анан биз ошонун алкагында карап чыгабыз да. Ошо кандай карап чыгып сотко ашырып берет экенсиздер, анан соттошуп жүрөт экен. Эми ошону мындай кичине бир дыккат менен мамиле кылсаңыздар. Эми ар бир ишкер биздин мамлекетте иштеп акча табып аткандан кийин эми сөзсүз түрдө мамлекетибизге налог төлөш керек. Буга биз баарыбыз макулбуз. Ушу боюнча бир өзүңүздөрдүн кызматкерлерге жакшыраак тапшырма берип, көзөмөлгө алып, мыйзам чегинде иштешсин. Рахмат.